таксилерге деле кыйын. Азыр бензин кымбат, запчасты кымбат. Анан байкуш такси эптеп үй бүлөсүн багып атсаң, тоноп жеп тутуш керекпи? Такси болуп иштегенден кийин сөзсүз керек да. Өзүбүз кууп, ар жерден кармап, урушуп талашып, гаилер менен урушуп талашып клиент салабыз. Ар бир местага 3,5 миңден айына. Таксилерге бирөөлөр ар кандай буюмду салып коюшу мүмкүн передачада. Көп болгон алганда наркотиктер салып коюп, кармап алып. Ички иштер министрлиги такси айдоочуларына милдеттүү түрдө лицензия алуу боюнча мыйзам долбоору дайындалгандыгын билдирди. Мыйзам коомдук талкуу үчүн министрлер кабинетинин расмий сайтына жарыяланды. Азыркы мыйзамдарга ылайык такси айдоочулары ыктыярдуу түрдө патент алып иштеши керек. Ал эми ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык такси айдоочуларынын көпчүлүк бөлүгү патент алышпайт. Биз бул мыйзам долбооруна айдоочулардын көз карашы кандай экендигин сурап көрдүк. Эми таксилерге патент деген эми таксилерге деле кыйын. Азыр бензин кымбат, запчасты кымбат. Таксилерге өзү патент койбой койсо деле жакшы болот өзү негизи. Таксилерге деле кыйын да. Жол жүрөт, алыс жол жүрөт, запчасты кымбат, патент төлөп, ай сайын патент төлөш керек. Акча бериш керек. Таксисттер эптеп өз жанын өздөрү багып жүрөт. Эптеп эски машина алып алган. Анын деген ремонту канча? Яндекс такси бар го? Комиссия канча алат билесиңерби? 18%. Майдын кымбаты канча? Майың азыр 65 сом. Майга акча кетет. Комиссия Яндекс алат. Жорго болсо ал комиссиясын алат. Парк бар го? Ал да калат. Анан байкуш такси эптеп үй бүлөсүн багып атсаң, тоноп жеп тутуш керекпи? Туурабы? Элдин жайына койсун да чоң-чоң бизнесмендер, мына мондай зданиялар бар. Чоң-чоң бизнесмендердин доходу бар адамдар, өзүнүн ашыкча бюджети бар, мындай бизнеси барлар бар го? Ошолорго мындай мыйзамдарын ылайыкташтырыш керек да. Анан таксисттин баары эле жыргап, же байып, миллионер болуп кетип атып, анан ошолорду эле тоношуп калган сыяктуу болуп калып атат да магачы. Мен макулмун патентке. Патент болуш керек. Милдеттүү түрдө болуш керек да бул. Биз өз патент менен иштейбиз өзүбүз. Кандай артыкчылыктары бар анын? Артыкчылыктары бар да, мына мисалы таксилерге бирөөлөр ар кандай буюмду салып коюшу мүмкүн передачада. Көп болгон алганда наркотиктер салып коюп, кармап алып, орто жолдон сурак берип канча немелер бар. Патент болсо бир топ жардам болот да. Карапайым элге кыйыныраак эле го. Кыйыныраак? Жумуш жок болсо такси айтып келсең башка айланып жок да. Анан дагы патент алып, клиент жок да, клиенттин питактары же бир таксилерге отдельный место кылып берсе, анда болот да, анда алып иштеш керек. Анан көчөдө ал жерде ар кимге жалдырап иштейсиң. Анан 400 сом, 300 сом, 500 сом табасың күндө. Правдан чыкпайт, анан патент алсаң уже актабай калат да. Анда бизге шарт түзүп бериш керек да. Патент деле алып эле, акчалык деле алып эле карап турабыз да алар. Бизге шарт түзүп бериш керек, таянка түзүп бериш керек. Кандай шарттар болушу мүмкүн? Бүгүн таянка куруп бериш керек да. Жок дегенде караш керек бизди. Анан жөндөн эле патент төлөй эле акманга эле учуруп. Келсин шаарда деле таксилерди, өзүбүздүн шаарда. Мында отдельно таянка куруп берген. Шартын түзүп берет. Ушул жерден. Биз көрүнгөн жерден жалдырап, кубалашып, урушуп, мушташып алабыз клиентти. Ошол эле учурда патент алуу баягы таксилердин өздөрүнүн коопсуздугуна жакшы болот атпайбы? Жардам деле бербейт, билбейм мен. Кудай сактасын. Сиздин пикириңиз кандай? Менин пикирим деле ошондой эле. Менин пикирим эмне? Өкмөт таксистерди карап жардам бербей эле кайра сыгып неме кылат, аны бизге патенттин деле кереги жок. Эгер патент кылса, условия түзүп бериш керек адамдар. Бул байке айткандай стоянканы караш керек, бизге клиент салып бериш керек. Ушундай болуш керек да. А биз өзүбүз тыпырап, өзүбүз неме кылабыз. Өзүбүз кууп, ар жерден кармап, урушуп талашып, гаилер менен урушуп талашып клиент салабыз. Өзүбүз төлөйбүз месталарга ар бир местага 3,5 миңден айына. Кимге бересиздер муну? Бул столовойдун ээлери, бул кафенин ээлери. Сиздерге Ошолорго бересиздерби? 3,5 миңден ар бир местага. Булар ошондо мамлекетке төкпөй эле өздөрүнө бизнес кылып монополия кылышкан. Аны эмне кылып атканын билбейм аны. Мына мисалы үчүн өкмөт өзү алып ушул жерде. Бесплатно ушул жерден каттайсыңар, патент алабыз. Кана алат элек анда. Жок деген ушул таянка маселени чечип бердиң бизге. Ал ошол жерге коюп койдуң, гаиге штраф салат. Айына 3,5 сом дейсизби? Бир местага
Патенттен дагы мал болуп кеткен да болот. Патент бизде мисалы үчүн 500 сомдон берет да айына. Ушуну чечип берип койду алат элек анда. Эми такси болуп иштегенден кийин сөзсүз керек да. Сөзсүз керек. Көз карашым мен ага каршымын. Себеп Себеби ал жөн эле бир мамлекетке жардамы жок же бир карапайым элге жардамы жок нерсе. Патент. Таксилерге кыйын эле болуп калат. эмнеге кыйын болуп калышы мүмкүн мисалы? Бензин мисалы үчүн кымбат, жол кирени мисалы үчүн көтөрбөйт 1000 сомдон ашык 1000 сом. Азыр мисалы үчүн 5-6 адам алып барсаң, анын 4000 сому эмеге кетет, бензинге кетет, 5000 сом кетет бензинге. Анан таксиге калса 1000 сом, 2000 сом калат. Анан запчасың кымбат, бензинин кымбат. Жөнөкөй мындай карапайым адамга мисалы үчүн 1000 сом деле оорлук кылат жол киречи. Анан таксиге эч нерсе калбайт. Анан патент ал, дагы бирдемке ал, лицензия ал, тигиндей мындай дей берсең, таксиге эч нерсе калбайт. Ал бала чака багыш керек.